Салам! Силер менен Камила жеңер, Американын Гавайи штатынан. Менде жаңылык, менде мындай жаңылык. Эки чемодан таап келбедим беле. Ошонун бирөөсү кеткен, бирөөсүнө азыр клиент келатат. Азыр алып чыгып сүйүнүп сатабыз. Мен жаңы көрүүчүлөрүм үчүн, мен жаңы YouTube канал ачкан үчүн көбү тааныбайт. Жаңы подписчиктерим үчүн, жаңы мени көрүп таанышып аткандар үчүн айта кетсем, мен бир ушул жаңы идея ойлоп таап, ошол идеямды 2-3 күндөн бери ишке ашырып баштадым. Буюрса өтө жакшы. Мен көчөлөрдө айланып жүрүп көп буюмдар жатканын көрөм да. Таптаза, сонун боюнча. Бул Гавайинин өзгөчөлүгү, адамдар учуп келгенде жүк алып келе албайт, анан учуп кетип атканда алып кете албайт да, потому что биз наркы Америкадан 6 саат самолетто уча турган жерде турабыз. Анан көп груздарды, жүктөрдү алып келиш бияка аябай кымбатка түшөт да. Мисалы биз жүктөрүбүздү, биз да ошол Миссури штатынан келдик, Гавайиге көчүп келгенде биз бүт жүктөрүбүздү ушу таратып беришке туура келди. Потому что жүк алып келиш өтө кыйын. Машинабызды алып келдик, ал да очойгон акчага келди. Анан бир гана компьютер менен экранды алып келишке туура келди. Мына ошол эки эле буюмубуз $500 келди. Анан балам экөөбүз бирден чемоданыбыз менен эле кирип келишке туура келип, анан балам айтып коет, обновление деген ушул экен да апа, бүт обновление болдук го, баарын жаңыдан баштайт экенбиз да эми деп жаңыдан баштадык. Анан бул жака келип, Гавайи өтө сонун, өтө башкача жер экен. Аллахтан бери ушундай жасап койгон жер экен. Жылы бою кыш болбойт. Жылы бою бирдей погода. 26, 27, 28 градус болот экен. Жылы бою кыш, жаз, жай, жаз, жай, күз, кыш баарында күн чыгып турат. Анан ошентип айланып жүрүп, жакшы ой келип, мен ошентип көчөдөн тапкан буюмдарымды алып келип, маркетплейске коюп сатсам эмне болот? Ушул акчаны $100 болгон сайын мен ушу Кыргызстанда бир жардамга муктаж болгон үй бүлөгө, айрыкча балдары көп, өткөндө бир эмеден каналдан көрүп калдым, 13 баласы бар экен. Ошондо көрүп ушундай жүрөгүм эзилди. 13 баласы бар экен. Бир баласы мектепке кеткенде эртең менен окуп келип, түштөн кийин окуй турганы, ал кийимин чечип, ал кийип кетет экен. Мына ошолорду да көрүп туруп, жок дегенде ошо кийимин алып берермин. Кийимин алып бере албасам, жок дегенде ошо бир кабын, 2 кабынына тамагына жетип калар деп, ошентип ушу көчөдөгү буюмдарды алып келип сатыштым. Чечтим, бирок жакшы алып келип маркетплейске кое берем менен Аллах, конечно, бирөөгө жардам берем десең эч карап турбайт. Ушундай жолуңу шыдыр ачып коет. Мындай чемодандан экини таап келдим эле. Эми мени көрүп аткан подписчиктериме кайтайын. Экини таап келдим эле, бирөөнү саттык $10. А бул эскирек экен. Мунулору стальной, мен көрө эле келип, стальной экен. Мынтип урулган жерлери бар экен, анан заң басып калыптыр. Муну аябай жууп тазаладым. Аны сөз подкреплять этип коем видеого. Анан жууп тазаладым дагы, эскилигине карап туруп, муну $7 коюп койдум. $5 берем да. $5. Мага эмне көчөдөгүнө алып келдим дагы, койдум. Ичтери таптаза экен. Мындай баары иштейт, жакшынакай иштейт. Анан коюп койгом. Койсом, бир 30дай адам жазды, ошонун арасынан бирөөнү тандап алсам, ал айтып калды, пожалуйста, сатпай тур. Мен түндө иштейм деди, саат 11 түнгө чейин иштейм деди. Адресиңерди көрдүм, мен 5 мүнөттүк жерде турат экенмин силерден. Пожалуйста, мен дейт сага $10 берем, $7 эмес, просто мага сактап кой, анан мен түндө барам, ошол жерим бар. Деди эле, макул дедим. Анан түндө саат 10 болду, 10дон 15 өттү. Жазбады, анан бир убакта жазып калды, албайт окшойт деп калсам, жазып калды.
Мен түнү 3-кө чейин иштей турган болуп калдым. Пожалуйста, кечирип кой. Бирок сенин телефонуң бар дейт. Мен эртең үйгө барып уктап эс алып туруп, анан кийин күндүзү саат 3-тө келип алып кетейин деди эле. Мына азыр алып кеткени келатат, бирок андан кийин да толгон токой жазды эле. Аларга жооп бербедим, мен bundan бир эме күтөйүн деп. Мына ошону азыр алып кетип атат. Азыр алып барып тапшырам дагы. Эмне болгонун жазам. Мындан чыкты. Дагы акча кылдык. Биз молодец болдук. Mına alıp jönödüm. Geldim деп çalıptır. Так. Eşikte sana gün çıktı. Rahat. Kana. Klientlerin böyle tarttırıverbeyt. Tarttırsa yaxşı, tarttırmasa katı olboysunlar. Jönödüm. Ля-ля-ля, тра-ля-ля, ля-ля-ля, тра-ля-ля, танцуй, девчонки. Саттык, молодцы болдук. $10 саттык, $7 коюлган $10 калып кетти. Бул только Америкада гана болот да мындай нерсечи. Эжеңер сатты. Мына. Эми канча болуп калды? Так, 40, $10. Да. Бұл $10 болды. Мен ойлаған бір $5 көрем деп. Наоборот, $10 жылып қалдық. О, жаманырақ эле, эскирақ эле деп туруп, $7 койсам, түндө суранганынан, анан түндө да келе албай калып, бүгүн келген үчүн өзү $3 кошуп берип, дагы эмне дейт десеңер, sorry дейт. Тартпадым, потому что эшикти ачып эле коркуп кеттим, жанагы карабайлардан экен. Анан не тартып атасың деп, бир чаппасын деп, бирок жакшынакай вежливый элекен, баары тарткандан коркуп. Мына бирок акчасын алып келдим да иши кызга. $10. Мени көрбөй аткандар сөзсүз кирип көргүлө. Менин жакшылыгыма себепчи болгула силер дагы. Жакында $100 болоюн деп калды. Буюрса $60 дагы $40 калды. $40 kaldı. Kantip $40 жасаганымда тартам. Бүгүн дагы бир-эки буюм таап келдим. Гарри Поттердин китептерин таап келдим. Аны сатабыз, аны сатууга коем. Анан бир жана кичинекей мини духовка тостер бар. Ал сатууда турат $15 сурап атышат. Бирок адрес сурап эле алысыраак экен деп ушинтип коюп атышат. Буюрса тезирээк кыла коет окшойбуз жакында. Силерден эмнени күтөм? Чындыгында ушундай муктаж, балдары көп, тамагынан кыйналып аткандар, кийим жетпей аткандар болсо мага байланышка чыгып жазгыла. Мен Кыргызстанды жакшы биле бербейм. Ошол $100 даятап туруп салайын. Бул таап келгендердин бир сомун албайм. Мен ушундай ниет менен ачкам ушуларды. Жөн эле көчөдө жатат го. Ал жакта бирөө курсагы аш жатат. Ошон үчүн мен бул $100 салып берсем, 8-9 миң акчага даже айтып атышат, бир айлык жакшынакай продуктасын жасап алат эже, сонун иш баштапсыз дешип. Андагы бир белгилей кете турган нерсе. Мага чачымы асылып жазбагылачы, пожалуйста. Чачым өзүмө деле жакпай турат. Ушул чачты дагы боорукерлигим майынан ушундай болуп калды. Эмнеге кандай боорукерлик? Чач тут причем дей турган болсоңор, чач притом эле, потому что бизден келет го кыздарыбыз, жаңы мигранттарыбыз, анан келип жана группада жазышат да, мен чач кыркам, анан мен 10 жылдык 15 жылдык стажым бар деп жазышат. Анан жатка деле беребизде өзүбүзгөлөргө поддержка болсун деп өзүбүзгөлөргө барабыз. Чач кырктырган, барып мынча жакшынакай эле чачым бар эле, даже ошонун сүрөтүн коюп коеюнчу силерге. Өзүм кырккан чачым ошол, Голливуд кылып. Мен силерге караганда жакшыраак кыркат экем. Анан бирине бардым, эми акча бир
3 саат бара болду чачым. 3 саат болуп кеткенде эле түшүндүм. Какуу эч кандай 15 жылдык стаж не пахнет. Жашың канчада десе 22-дейм, 23-төн дейт. Анан каяктагы 15 жылдык стажды сүйлөйсүңөр? Міне 5 жашыңардан баштап чач кыркып баштадыңар. Же жана койдун чачын кыркканын айтасыңарбы? Чач кыркат элем деп. Өлтүрдүңөр го чачым. Билип атам, подписчиктер силерге жакпай атат. Бул өзүмө да жаккан жок чачым. Мага жагып атат дейсиңер. Эми айла жок. Тартышыма туура келди. Даже бул чачым менен мен сүрөткө түшпөй койгом. Болбосо ар жерде эле деп эле сүрөткө түшө турган адатым бар эле. Сүрөткө түшпөй турган болуп калгам. Дагы азыр кичине өсүп калды. Так что бул чачка өзүм деле көзүм көнгөн жок. Бул өз-өздүкүлөрүнүн чеберчилиги болду. Эженгенин чачын ушундай кылып койгон. Анан бирине бардым, антип кыскартты. Бузуп койду. Андан кийинкисине оңдото коеюн деп орусуна бардым. Ал андан кыскараак кылып, андан 5 битер бузуп койду. Анан эмне кылышты билбей. Иште хозяйкабыз совет берип калды. Эме американка бар, сонун кыркат деп. Ошого жазчы эми мени. Деп атайын анын приемуна жазылып, 2 жума күтүп анан барсам, биротоло кыска кылып койду. Биротоло кыска дагы эмес. Ушундай кыска да ужасный. Бул өсүп калганын көрүп атасыңар. Эми чыдап тургула, мен чачыма көңүл бурбай, менин жакшылык иштериме көңүл буруп, өсүп калар деген үмүттө болуп, өсүп калса мен дагы монтип мада болуп чыга келем. Мен дагы өтө чачтын, аябай каприздин, чачка аябай көңүл бурган адаммын, бирок доброта слепа, ушинтип добротанын ушундай болдум. Эжеңерди колдоп жазылгыла, сөзсүз подписка кылгыла. Мен жаңы сайтым, бул блогум жаңы, силердин колдооңор менен, силердин ушундай жакшынакай алкыш сөздөрүңөр менен жакшылыкка чогуу барайлы.